Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүнкү күндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шаары болгон Мадина шаарындабыз. Ошол эле Мадина шаарындагы мына хурма бакка келип олтуруп, жүрөк сүйүнүп олтурат. Анткени себеби, достор, мен 2019-жылы Раматылык Чубак устаз менен ушул умра сапарында келгенибизде мен Ислам деген жигит менен таанышкам, мекендешим менен. Мына ошол мекендешим бүгүнкү күндө ушундай хурма бакты ачып, эл үчүн бир жакшы келген мусулман жандарга жакшы бир кызматын көрсөтүп, бул дин акыреттин бир аракетин жасап атышат экен. Сөз башында ийгилик каалайм. Менин жанымда отурган Исламдын инискен бир тууган. Айтсаң, бул жерде мисалы бизде Кыргызстанда бул хурма өспөгөндүктөн көп адамдарга кызык деп ойлойм. Анткени себеби мен үчүн да кызык. Бул хурма, мисалы, канча жылда мөмөсүн берет экен, мисалы, ошол учурда буну кандай караш керек экен, ошол тууралуу айтып берсең? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хурма бакты бул пайгамбарыбыз салса эң биринчи адамга окшоштурган, момун адамга окшоштурган. Ошол сыяктуу ошол себептен бул адамга көп окшош жагы бар. Өтө көп окшош жагы бар. Хурма бул биз көрүп турган хурма орто эсеп менен ушу 100 жыл аралыгында жашайт. Адамга да окшош жагы ушул жагы. Биздин ошол жерде бактар азыр 60-70 жылдык бактар. Ар бир бактын жылын билгиңиз келсе, бир бутактарын санап чыксаңыз болот да. Бутактарын санап чыгасыз, себеби бир жылда өсүп чыгат, астынан буталат да. Адамга көп окшош жагы бар. Бул өзү карап көрсөңүз дагы айланасы таза да. Адамга окшоп, бул өзү эч бир эме чүрбөйт, жалбырак чүрбөйт, тазалыкты жакшы көргөн эме адамга окшоп. Бул ошол баштангыс. 15 жаштан баштап алып баштайт эди. 15 жылдан кийин, жетилген, мөмөнү бергенде, баягы бала деле адам баласы балакатка жеткенден баштап балакат болуп эсептелет го. Азыр мен ушул нерселерди угуп таң калып атам да, ошол себептен 12-13 жылдан кийин мөмөсүн бере баштайт экен, жетилген. Бул да бир ошо адамга окшош жагы 2 жыл, бизде 2 жыл эме болот го, эмчек болот го балача. Ошол сыяктуу бул дагы айланасында өсөт да. Энесинин айланасында 2 жыл туруш керек болот. Анан 2 жылдан кийин башка жака оторот да. Мындайча айтканда мээрим сыяктуу мээрим алыш керек болот. Анан башка жака оторот да. Анан муну ошо да бир адамга окшош жагы эркек ургач болуп бөлүнөт. Эркек ургачы. Эркеги мөмө албайт. Ургачысы гана мөмө алат да. Эркеги биздеги ушунун аркы катардагылардын баары эркек да. Эркектер. Эркеги чаң берет, ошо чаң менен анан ургачы эме берет. Мөмө хурма берет. Анан кийин көп пайдасы бар да. Хурманын өзүнүн биздеги хурма, мисалы бизде Кыргызстанда көп нерсе өсөт. Картошка, сабиз, башка нерселер өсөт. Бирок бул жакта ал нерсе өспөйт да. Бул жакта ошо хурма өсөт аслында. Бирок Алланын өкүмү менен биздеги канча витаминдер жана мисалы сабизде кандай, картошкада кандай витаминдер болгон болсо, бул жакта ал нерсе өспөйт. Бирок ошол витаминдердин баардыгын хурмага коюп койгон экен Аллах Таала. Адамга кайсы нерсе керек, кайсы витаминдер керек болгон баардык витаминдерди Аллах Таала ошо хурмага жыйнап койгон экен да. Мисалы ошо жана боюнда бар кезде аял жесе, төрөтү жеңил болот. Хурманы жесе. Ажва деген хурма бар, ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан хурма. Ким эртең менен 7:30-тан жесе, ага эч бир сыйкыр, эч бир зыян нерсе тийбейт деген, көз тийүү болбойт деген. Хурманын кереметтери бул, Ошол ажва өзү дагы пайдалуу. Ажванын данегин дагы бырчалап туруп, майдалап туруп, кальций катары ичет да. Ал жанагы суставтарга, сахар менен ооруган жүрөк ооруларга ошолорго да пайдаланат. Хурма өзү бай элементтерге, витаминдерге бай келет да. Адамга окшош жагы дагы ошо хурманын эркектердин чачы жанагы жалбырактары кыска болот. Аялдар узун болот. Анан хурманын баш жагында адам сыяктуу үчүн башы бар болот. Мээси деп коет, кээ бирлер башы дейт. Ошого барып туруп тие турган курту бар болот ата. Эгер ошонун бар курту жесе, хурма баардыгы өлүп калат да. Мындай бул хурманы карап туруп эле Аллах Тааланын көп мужизасын, Аллах Тааланын кереметин байкаса болот да. Карасак мындай тамыры деле көп алыска кетпейт, мунун тамырычы. 1 метр аралыкка кетет, анан тамырлары биздикине окшоп, дарактарына окшоп калың эмес да. Ичке болот. Ошентсе да ондай бийиктиктеги турган эмени кармап турат, Мен дагы бир таң калган учур, бир жыл мурун өтө катуу шамал болгон бул жакта. Шамал, жамгыр болгон. Мен ойлогом ушу бактар куласа керек деп ушул жердеги
карасаңыз мындай өтө бир бийиктикте кеткен. Ооба. Анан ошол жака бир 200 килограммдык курманы байласа дагы көбүрөөк эме болот да. Бирок эч бир курма бак сынган эмес, жыгылган эмес, шактары түшкөн бирок. Эмечи бул бир жылда канча эме берет? Бир жылда орто эсеп менен 50 килограммдан бир курма бак 50 килограммдан 200-250 килограммга чейин курма берет. Бул бир эле алат болду, бир жылда бир 100га чейин ала бербейт, Жок, андай эмес. Бир жылда бир алат болду. Азыр терилип бүткөн бул жерде. Августтун аяктары, сентябрларда ошо терилип бүтөт да. Бул деле адам жашында эле ошо 70, 80, 100 жылга чейин адамдын өмүрүнө эмесине байланыштуу эле экен, Ошондой. барлыгы. Жакшы. Алла разы болсун, бир тууган. Кудай буйруса, мына урматтуу достор, мекендештер, биз кыскача болсо дагы бир кыскача маалымат алган туура көрдүм. Анткени мен үчүн да кызык болду. Анан мен баягы башка дагы сиздер үчүн дагы кызык болсунчу дедим. Жана алдыда айтып өткөндөй эле, бул бир тууганыбыз боюнда бар биздин эже карындаштарыбыз үчүн дагы өтө сонун кеңеш экен. Ошол кезде мындай даам татса бул төрөтү жеңил болот дегендик дагы бир өзүнчө бир керемет экен. Курманын деги эле бир эле тараптуу эмес, бир канча тараптуу сонун адамга пайдасы бар экен. Бул курманы жегенде дагы дайыма салават айтып, пайгамбарыбызга салават айтып жештик. Бул өзү сүннөтпү же кандай? Бул сүннөт эмес. Ошентип жештик адамга көбүрөөк да таасир тиет да курманы. Себеби курма өзү мындай дагы да бизде курма Кыргызстанда башка жакта курмалар бар. Бирок ал курмалар бизде курма тууралуу көп түшүнүк жок болгон себептен курмалардын баардыгы бизге бирдей көрүнөт да. Курма деген баардыгы бизде. Бирок андай эмес да. Курмалар Иранда бар, Иракта бар. Бизге көбүнчө ошо Иран, Ирактан келет, арзан болот да. Курмалар арзан болот. Негизги курма бул ошол Пайгамбарыбыздын Мадина шаарындагы, Пайгамбарыбыз айткан курма ошо Мадина шаарыныкы да. Курманы өтө көп түрү бар. Курмадан жеп жатабыз, Шүгүр Кудайга шүгүр. Ажыба курмасынан. Кудай буйруса, эмки жүрүшүбүздө дагы достор бирге болойлу. Биз бүгүн Кудайга шүгүр, ошол Пайгамбарыбыз алейхисаламдын шаары Мадина шаарындабыз. Кудай буйруса, биз менен бирге болуңуздар.